Maşallah туғандар, biz Өзгөн жергесинде Куршап айылындабыз. Куршапта мына ушул жерде 3 ат катарынан сатып ачып атат. Мына ушул аттар боюнча бир катар маалымат беребиз. Видеонун аягына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Мына ушул аттарды бир катар ээсинен сурап маалыматын алабыз. Видеонун аягына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Жылкы сүйүүчүлөр бизге да ушундай жакшы, сындуу аттар насип кылсын дегендер бирден лайктан басып туруңуздар, буюрса четтен сурайбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аттар боюнча бир катар маалымат берели. Биринчи аттын жашы канча болду? 3 асы. 3 асы болду. Пародасычы? Таза кара байыр. Таза өзүнүн ушул кыргыз жылкысы экен туугандар, көрүп атасыздар. Бою канча чыгат мунун? Бою 1.55 чыгат. 1.55 чыгат дейт боюна. Жаныбарды караңыздар. Сыны дагы эми бурулат. Жаныбарды көрүп атасыздар. Жол бул. Улакка чабылып элекпи? Улакка чабылган, улагы бар. Улагы бар. Гарантия. Гарантия дейт улагына жаныбар. Жыйынга жарайт буюрса. Жыйындарга жарайт дейт. Экинчи жаныбар сыны келишкен. Кашкаларда зор келген. Жаныбардын жашы канча болуп калды мунун? Бунун да жашы 3 асы. 3 асы. Парода? Бул да кара байыр. Кыргыз жылкысы. Кыргыз жылкысы. Машалла, мына караңыздар, кашкабактары. Бою канча чыгат мунун? Бою 1.65 чыгат. 1.65? 1.65, мына бою дагы көрүп атасыздар, бийик. Сыны, мүчө башы дагы зор келген жылкы экен. Бул жаныбар дагы азыр видеонун ортосуна дагы минип, үчөөнү тең четинен көрсөтөбүз. Кийинки 3-чү аттын жашы канча болду? Бул пышты 3 жаш. Быштыбы? Пышты. Машалла, мына бышты экен. 3 жаш экен туугандар, көрүп атасыздар мына. Пародачы? Бул деле кара байыр. Ичинде аргыны болушу мүмкүн, бирок кара байыр эле. Өзүнүн ошо кыргыз жылкы. Атасы точно кара байыр. Атасы точно ошо кыргыз жылкы дейт. Анан жоон жолуп экен жаныбар. Бышты 3 жаш. Анда эмесе азыр дагы четинен кеңир жерге коюп, минип дагы көрсөтөлү мына ушул жылкы жаныбарларды. Машалла, мына жаныбарды көрүңүздөр эми мына. Минип дагы акырындан көрсөтөлү. Басыктарынан көрүп өздөрү дагы баа бересиздер. Чактары таза бутугалы? Таза. Томук эч нерсе жок. Жок, эчтемке жок. Машалла. Ден соолугуна жок, Кудай кааласа. Ден соолугуна жооп, мына жаныбарды ичине, оонашына баарына жооп. Баарына жооп. Колго жоош. Токтоп турчу, мындай жанынан дагы туяктары, көкүрөктөрү мындай көрсөтүп коеюн. Көкүрөктөрүн көрүңүздөр. Жаныбар. Артын туяктарын да көрсөтөйүн. Аркаңкы соорларын да тегерек көрсөтүп коеюн. Өзүңүздөр дагы келип, көрүп, сүйлөшүп алсаңыздар болот. Акырын бастырып берчи, басыгын да көрөлү. Жаныбар. Жогору карап бир жылуулап коесуң, бир жылуулап койгон. Машалла, мына оюн. Жаныбар. Бул жаныбардын баасын канча коебуз? Биринчиден эле баштап берели. Бул ошо атка жараша эле. 250 000 сом. 250 000 сом? Ооба. Кем болот? Кем болот. Машалла, мына улагы бар экен, улагына гарантия болот. Эми өздөрү да келип көрүп, минип көрүп. Жакшы багылбады бул дагы, толбоду. Жакшы багылбай аттар эми турган жеринен эле чыкты, чап неметпейбиз. Турган жеринен эле чыктыр, чабып, ысыктын күнү кыйнаштын эле кереги жок. Эми суу элек атты. Чабып кыйнаштын кажети жок туугандар. Эми өздөрү да көрөсүздөр, келип, жеринен көрүп, минип көрүп, сүйлөшүп алсаңыздар болот. Анда эмесе биз кезектеги экинчи атты чыгаралы туугандар. Машалла, мына жаныбарды караңыздар. Жылкы жаныбар, ушул өзүнүн кыргыз жылкылар мингенде өзгөрөт да жаныбар, мына караңыздарчы. Бул улагына жооп дедиң, Бунун улагына өтө жооп. Жооп. Мындай бир алиги аттар болот, кыйтырчылыгы жок жүгүргөнчү. Баары жаны менен жүгүрөт до конца. До конца деген, машалла, мына. Кириши дагы, чыгышы дагы өтө сонун. Бунун кайманатын өзүм пуля деп коюп койгом. Аягы өтө жеңил. Жеңил. Жеңил, машалла. Ошол сары оозу деле андай каттык эмес, бирок мындай жылоологонго токтойт. Колго өтө жоош, өтө акылдуу жылкы. Акылдуу. Машалла, мына кашкалары бүт тарабынан формасы, сыны жайында экен, машалла. Көсүбөсүн буюрса ушул. Жаңы эле чыкты буюрса багыдан. Бул да багыдан жаңы эле чыкты. Жаңы эле чыкты, көп кыйнабай эле неме кылайлы. Муну да чабып кыйнаштын кереги жок. Көрүп атасыздар, мына кулак кашкабактары жаныбарды мыкты келген. Көкүрөк баш сыны келишкен баары. Көкүрөктөрүн караңыздар.
Туяктар таза мында? Таза бул туяктары. Томук, сомук жок. Жок. Машалла, мына туяктарын көрсөтүп коеюн, төрттөгүн, казыктарын. Артындагы жаныбарды көрүп атасыздар. Колго жоош, жеп ичиши жооп буюрса. Жооп. Бастыра берчи. Басыктарын да көрсөтүп коелу. Бул кашка жаныбардын баасын канча коебуз? Bunun baaсын 7000 деп коёйм. $7000. Кеми болот. Кеми болот. Келип суугандан кийин любой жыйынга апарып чабып көрсө деле болот. Суугандан кийин любой жыйынга салып көрсөңүздөр да болот экен. Негизинен сыны, мүчө башы, жооп көрүнөй жакшы экен. Анан улагына да жооп болот, көрүп атасыздар. Негизинен сыны, мүчө башында айып жок, машалла. Ата эми ушунчалык болот туугандар. Өздөрү да көрөсүздөр, 3 аттан катар байланышып, жакканын сүйлөшүп алсаңыздар болот. Экранга номерлерин калтырып коебуз. Андан кийин Өзбекстандан сураган бир туугандарга дагы до адрес үйүңүзгө чейин жеткирген бир туугандар бар. Номерин берип байланыштырып коебуз. Үйүңүзгө чейин алдырып алсаңыздар дагы болот туугандар. Анда эмесе биз 3-чү атты тартып көрсөтөлү. 3-чү атты чыгаралы туугандар. Өспүрүм. Машалла туугандар, мына бышты чоң келген бышты экен. Калла башы дагы, мойнулары дагы мына мыкты жаныбар. Көрүп атасыздар. Бул жаныбарды да катар көрсөтөлү. Жоон экен өзү бирок, Өтө жоон жыл. Жоондугу, машалла. Жоондугу өтө жоон. Жеши дагы өтө сонун бунун. Жеши дагы жакшы. Баягы жеген ат чуркайт дейт го. Жеши дагы сонун. Баштары дагы келишкен. Негизи азыр тарбиясы бүт тарынан келген. Ооба, тарбиясын эми былтыр кичине такаулактарга чапканбыз. Анан баягы жүрөгү ток барылган. Анан жүрөгү ток. Дагы алган адам өзү жакшы тарбиялап, чоңулактарга суутуп караш керек эми. Караш керек. Жаш да. Жаныбарды көрүңүздөр. Ушундай токтотчу көкүрөктөрүн, туяктарын көрсөтөлү. Жаныбарды мына калла башында жакындан көрсөтүп коеюн, көрөсүздөр. Көкүрөк дагы кеңир экен жаныбарга бышты. Туяктары тазабы? Мына бир бутундагы жипке эмне болгон, аймалыптыр, Ол жери арканга кыйылган. Ошол бутунда ушундай шрамы бар. Арканга кыйылып калган. Аксабайт бирок. Аксабайт, буту жакшы. Мындай жери эки тарабынан ушул арканга келген адам да көрүп, өзү кармалап, кааласа ветврач тап келип көрсө деле болот. Мындай өзүнүн эмесине влиять этпейт. Басканда турганда жукагандарына. Турганда вообще аксабайт. Бастырып берчи. Негизи не то дару коюп алган үчүн ошондой болуп, тыртык болуп алган. Бүткөндө деген. Машалла, ошо аркандан кыйылып жыгылган, ошо негизи аркандан кыйылган экен жаныбардын оң туягы. Бирок мындай эч кандай дефект жок экен. Бул быштыны жаныбардын баасын канча коебуз? Мунун баасын деле ошол 7 деп коелу. $7000. Кеми болот. Кеми болот жаныбардын, караңыздар. Эми өздөрү дагы келип көрүп, минип көрүп, сүйлөшүп, ушундай жакшы жылкы издеп жүргөндөр болсо, келип 3 аттан тең карап, тандап алсаңыздар дагы болот экен. Мүмкүнчүлүк бар, келе бересиздер. Үчөө тең катар сатылат туугандар. Андыктан каналга катталып, лайктан басып коюңуздар. Бүгүн биз Куршап жергесине сатылуучу мына ушул жылкы жаныбарларды көрсөтүп маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга каттала этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.